Өкмөт кайра алмаша берип, улам жаңы келген өкмөт өз программасын сунуштай берип, баш айланып, кайсы өкмөттүн программасы кайсы экени билинбей калыптыр. Программаларды эринбей окуп чыккан депутат Мыктыбек Абдылдаев өкмөттүн бул программасы менен өткөн өкмөттүн программасы үтүр чекитине чейин окшош экендигин таап чыкты. Мындан улам 6 жолу мандат алып, 6 жолу коалиция түзгөн СДПК фракциясы баары бир биз айткандай болот деген таризде баарына көңүл кош мамиле кылып калгандай сезилет. Ал эми өкмөттүн курамы, жаңы келген министрлердин сапаты тууралуу Жогорку Кеңештин ичинде гана эмес, социалдык тармактарда да кызуу талкуу болгонуна карабай бекиди. Каргайын десем жалгызсың, каргабайын десем байкуштуң деген депутаттар мындан башка өкмөт жок болсо эмне кылмак элек деп алаканын жайып туруп беришти. 7 министрликтин жетекчилерин алмаштырып калганы Сооронбай Жээнбеков башында турган өкмөт курамынын программасы буга чейинки иштерди улантуу болот. Айыл чарбасында тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу, малдарды идентификациялоо, лабораторияларды куруу, КАСА 1000 долбоорун ишке ашырууга аракеттер көрүлөт. Мына сиз ушу программасында жазып атасыз, реформа, экономика боюнча реформа жүргүзөбүз деп атасыз. Орус, кыргыз өнүктүрүү фондуна ошол эң негизги биздин инструмент болот деп атасыз. Сиз ошол инструмент болгонуна ишенесизби? Канча кредит беришти, канча көлөмдө акча келди? Ошого ишенесизби сиз? Ошол фондду дагы түзүлгөндүгү оңой түзүлгөн жок. Ошо ЭСК кирип аткан, көрдүңүзбү, бир мамлекетке ошондо фондго Россия 1 миллиард доллар бергенин. Же расщепление боюнча биздин экономика менен биздин элдин санына караганда 1,9 берди. Бул чоң жылыш, мына 5 миллиону келди, азыр мына берилди, 537 проект берилди, 160 миллион долларлык. Сиз малый средний бизнеске мына 1 миллион долларга чейин түз берип атат, банк аркылуу берип атат. Бул фонд буюрса жакында ача баштайбыз. Бул фонд берген ишканаларды, тем более конкуренцияга турушуп бере турган, жумуш орун түзө турган, салык төлөй турган ишканаларды ача баштайбыз жакында. Рахмат. Декабрдан баштап. Бирок Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан насыяны жөнөкөй кыргыз жараны ала албай турганын Төрөбаев белгиледи. Ал ошондой эле өлкөнү өнүктүрүүдөгү улуттук стратегиядагы программалар аткарылбай жатканын айтып, дагы кандай программаны кабыл алып жатасыңар деп суроо салды. 2017 уже мына эртең келатат. Ким жооп берет? Эч ким жооп бере албайт. 2 лабораторияны кура албай атабыз. Бакыт Эргешевич, каражаттан сырттан каражат келет деп, ошо каражатка ишенип жасаган нерсе келбеди, бирок бар да программа. Азыр мына биз дагы 5 жылга президент тапшырма берди, биз иштеп атабыз. Администрация президент менен чогуу бирдикте 5 жылга и 2030 азыр программа чыгып атабыз. Атаандаштыкка туруштук берүүдө Кыргызстан дүйнөлүк индексте 111 орунда экенин эл өкүлү Каныбек Иманалиев айтып, бул боюнча эмне жумуштар жасаларын сурады. Бул боюнча сиздин программада мен угалган жокмун. Эгерде биз чыгарган товарыбыз, билимибиз, акыл эсибиз, системабыз конкуренттүү способный боло болсо, бизге инвестиция келбейт. Россия 52 орунда, Казакстан 53 орунда, Тажикстан 77 орунда, Кыргызстан 111 орунда. Өкмөт кандай кардиналдуу кадамдарга барылат? 1 жылда, 5 жылда болгон жок бул нерсе. Буну жакшы билесиз. Биз купи-продай менен иштегенбиз, базарлар менен. Кытайдан келген, билесиздер мурун биздин бюджеттин структурасы кандай болгон? Бюджет структурасы. Биз өндүрүштөн эмес, салыктын баардыгын. Биз Кытайдан келген товарларды алып сатып, ошо менен көбүнчө бюджет толуп келген. А фактически өндүрүшкө мунун көңүл бурулган эмес. Административдик реформалар ишке ашпай жатканын депутаттар айтып, өкмөт башчыны сынга алышты. Сооронбай Жээнбеков 7 ай мурда премьерлик кызматка келген. Өз ишени алып келген министрлер бул аралыкта коррупция менен да айыпталышты. Жаңы келип аткандарга жана иштеп жаткандарына да коомчулукта түрдүү пикирлер бар. Өлкөнү өнүктүрүүдө ар кайсы мисалдарды айтып коюп отурбай, аймактарды өнүктүрүүгө көңүл буруу зарылдыгын Мыктыбек Абдылдаев белгиледи. 12-13 миң милициянын кызматкери иштесе, дагы 1 миңге кыскартып коебуз деген саясатты өзүңүз айттыңыз. Анда кылмыш, мына статистиканы алалы. Жыл сайын 25-27 миң кылмыш катталат. Ошонун 15-18 миңне адамга иш козголот. Мына ошондо 15 миңди алалы. 1 жылда 15 миң, 4 жылда 60 миң. 6 жылда 100 миң. Мунун баары жумушка жарай турган адамдар баары соттолуп калып атпайбы? Мына ошондуктан ушул жакты да жакшылап карайлы да бизчи. А милициянын эң негизги жумушу бул профилактика жумушу.
Мына ошол профилактика жагын күчөтөлү да. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүүнүн айланасында пикир келишпестик болуп, коалиция тарап кайра түзүлүп, өкмөт да жаңыланды. Бирок Конституцияга өзгөртүү киргизбей туруу эле премьер-министрде өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин Бакыт Төрөбаев эске салды. Ага карабастан өкмөт чечкинсиздик кылып, реалдуу программаларды ишке ашыра албай жатат. Жаңы программа деп айтылганы менен жаңылык жок экенин өнүгүүнүн лидери айтты. Сиздин программаңыз аягыңызда 3 эле көрсөткүч турат. Бул ички дум продукция 5% өсөт, инфляция 5-7 ортосунда болот, жана бюджеттик дефицит 5%-тен ашпайт ички дум продукция. Мына 3 эле цифрамен. Андай болбойт. Башка дагы индикаторлор бар, башка дагы көрсөткүчтөр бар. Ар бир адамдын кирешеси кайсы тармак болбосун, канчага өсөт бул программа бекитилгенден кийин. Жакыркчылык канчага азаят, пенсия канчага көбөйөт, жумушсуздук канчага азаят, жумуш орун канча түзүлөт деп, жаңы төрөлгөн наристелердин өсүшү канча болот, өлүмдүн азайышы, смертность, ошол канча болот, орточо жашоо мөөнөтү өсүшү канча болот, биздин мектепти бүтүүчүлөрдүн жогорку окуу жайга канча адам биздин балдарыбыз өтөт, билими жогору болот деп, канча биздин балдарыбыз миграция кетпейт деп, мына ошол программанын аркасында, программа эгер кабылданса, биз ушул программаны иштейбиз, мына ошонун негизинде ушундай жыйынтыктар чыгат деп айтыш керек элеңиз. План программага жазылганы менен аны чечүү жолдору так көрсөтүлбөгөнүн Өмүрбек Текебаев айтып, Кыргызстандын экономикасы жыл сайын анга түшүп бара жатканын цифралары менен эске салды. 2012 жылдан 2017 жылга чейин 350 миң жумуш ордун, жылына 70 миң жумуш ордун ачабыз дегенбиз. Мына сиз бир жыл болуп атасыз, быйыл канча жумуш орду ачылды? Ачылган жок, тескерисинче кыскарды. Тигүү продукциясын экспортто 23 эсе, бир-эки эсе эмес, 23 эсе азайды. Бул 10 миң деген тигүү кыздарынын орду Кыргызстанда кыскарды дегенди билдирет. Казакстанга болгон экспортубуз 60%-ке кыскарды, Россияга болгон экспортубуз 30%-ке жакын кыскарды. Бул 10 миң деген, балким 100 миң жумуш орду Кыргызстанда кыскарды дегендикке жатат. Өкмөт атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдойлуу деп жарнама кылганы менен иш жүзүндө бул багытта эч бир жумуш аткарылбай жатат деп Канат Исаев кейиди. Кайындык кабель заводу 20% мамлекеттики боюнча чечим кабыл алдык элек фракциядан. Каракол ГЭС боюнча 4 ноябрь 15 жылы ушул залдан жогорку кеңештин жыйынында сизге 2-3 жолу айттык элек. Бирок иш ордунан жылган жок. Энергия кубаттуулукту көбөйтүү боюнча иш алып баратабыз. Жылдын аягына чейин тактайбыз дедиңиз. Айтып жатканыбызга 1 жылдан ашты. Ишти мындай жүргүзсөк, бүгүнкү абалдан эч качан чыкпайбыз. Элдерди үндөгөндөн мурда өзүбүз үлгү болушубуз керек. Көп эле маселе миграциянын айынан чыгууда. Миграцияны токтотуу үчүн жумуш орундарын түзүү зарыл. Ал үчүн ири завод фабрикаларды салуунун алдында айыл чарбасына өзгөчө техникага көңүл бурууну Бакыт Төрөбаев айтты. Алтын чыгаруучу изделие заводду куруңуз деп айтпайм. Азыркы күндө 86 айыл өкмөт МТС жаратабыз деп атат. Мага эгерде МТС ачып берсеңер, дотациядан чыгам деп атат. Эгерде 86 айыл өкмөттү биз МТС ачсак, 300 миллион сом киреше болот таза. Бу бир. Экинчи, дотациядан чыгат. Үчүнчү, 86 айыл өкмөт 10дон эсептесек 860 адам жумуш орун менен түзүлөт. 1,5 миллиард сомго ВВП өсөт. 43 миң гектар жер дың жерден өздөштүрөт суга жерге. 300 миллион сомго жакын кирешеден 50 миллион сомго жакын салык төлөнөт жана соцфонддор. Мына ошол жерден ошол айылдар өнүгөт дагы өсөт. Урматтуу Зорумашаев. Мына ушунакой жөнөкөй мен пример катарып кеттим. Жыйынтыктап айтканда, бир да эл өкүлү өкмөттүн ишинин натыйжасы жакшы болуп жатат деп айткан жок. Себеби күнүмдүк жашоонун абалы бардыгына айдан ачык көрүнүп турат. Сын пикирлер айтылган ойлорду эске алабыз, чечебиз, буйруса баарын жасайбыз деп жооп берген Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү ошентип парламентте 2 күндө 2-рет колдоо тапты. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, апта.